видео такое. Ясно. Да. Вот человек вот этот вот, сейчас мы его еще получше снимем. Бийчи кыздардын телефондорун жана акчасын уурдап кеткен. Бишкек шаарында жайгашкан Бермек Полис ресторанында белгисиз адам бийчи кыздардын жеке буюмдарын уурдап кеткен. Ал алынган маалыматтарга караганда шектүү iPhone 16 жана iPhone 14 үлгүсүндөгү телефондорду ошондой эле акча каражатын алып кеткен. Жабырлануучулар учурда милицияга арыз жазышкан. Если вот вышел уже, видите, что-то там холзал. Да, уже. Вот. Камерадан бетін жаздыйт. Еще и намаз кылмага келипчи. Видите, камерадан бетін. Чет элдик жаран автобуста кыздарды кармалап сүрөткө тарткан. Чет элдик жаран автобустун ичинде кыздарды кармалап сүрөткө тарткан. Бишкек шаарынын тургуну коомдук транспортто чет элдик адам анын кыздарды кармалаганын жана алардын бирин сүрөткө тартканын айтып нааразы болду. Окуя 14-октябрь күнү кечинде номер 4-автобустун ичинде болгон. Кыздардын бири чет элдик жаранды видеого тартып алган. Кадрлардан эркек киши кыздар менен ортодо бөлүгүч дубал аркылуу отурганы, кээде аларды карап дубалдын тешигинен манжаларын чыгарып кыздын бутуна тийип жатканын көрүүгө болот. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы уулум. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Номер бере албайм. Мен атамдан эле келешка кичи окшойчу негизи. Уя алсаңыздар эле мен өзү. Жүрөгүм жашта мен өзүм капам. Ушу жерде түшүрүп коңчу, пожалуйста, бу жерде. Коя турайм, жетип коем. Жок, жеткизбей эле коң, мына жакка түшүрүп коңчу дейм. Номерин бересиз. Бербейм номерди. Алсызчы, берип коерм номерин. Бербейм номер дедим го, түшүрүп коңчу, пожалуйста. Эмне коркотасың? Эмнеге коркоюн? Корккон жокмун, просто түшүрүп коң, мен жетип келем. Мен өзүм видео чыккан маалда сүйлөдүңүз. Мен жашмакта эле таанышабайм. Канча болуп атасың? Мен таанышпайм. Мен таанышпайм дедимби? Түшүнүктүү эле болду окшойт, кыргызча айттым, таанышпайм. Бул жетпей калбайбы? Жетпей коерм, мына жерде түшүрүп коермиз. Кой. Ооба. Алдыңыздан топой чыгат, топой Стоп линияға тоқташ керек та мына пойыз көңкімо. Біздің пойыз жолда. Овайлағыла. Пойыз жолда oldu жаңылы. Қолбадағыла әңке. Маяковский көчөсүндө жайгашкан темир жол өткөөлөрүндө жол кырсыгы катталды. Новопарковка айылында поезд менен жеңил унаа кагышкан. 14-октябрда Новопарковка айылындагы Маяковский көчөсүндө жайгашкан темир жол өткөөлөрүндө оор жол кырсыгы катталды. Поезд жеңил унаа менен кагышып, автоунаа олуттуу зыянга учураган. Күбөлөрдүн айтымында унаада Ысык көлгө бара жаткан таксинин жүргүнчүлөрү болгон кырсыктын кесепетинен 3 адам оор жаракат алып, оор абалда ооруканага жеткирилди. Учурда жабыркагандардын туугандары табыла элек. Окуя боюнча укук коргоо органдары же темир жол кызматынан расмий маалымат али берилген жок.
Кыргыз УКМК Нарын районунун ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы кармалды. 2025-жылдын 9-октябрында Кыргыз УКМК тарабынан ички иштер министрдин ички иликтөө кызматы менен биргеликте кызматтык абалынан пайдаланып, алдамчылыкка шектелген Нарын районунун ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы милициянын майору КНТ кармалды. Кыргыз УКМК кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 4-бөлүгүнүн 4-пунктунда алдамчылык каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө аталган КНТ кызматтык абалынан пайдаланып, Нарын шаарынын тургуну АБНнын акча каражатын алдоо жолу менен ээлеп алгандыгы аныкталган. Кармалган жаран Нарын облусунун Ат башы районунун ички иштер башкармалыгынын УКЖсына киргизилип, сот органдарынын чечими менен ага карата 2 айга камакка алуу баш коргоо чарасы тандалган.